Assalamu alaikum. Турар ТВнын көрүүчүлөрү кутман күнүңүздөр менен Талас областы Кара Бура району Чолпонбай айылынан туугандар. Чолпонбай айылында туугандар, мынакей ушул тегирменди билсеңиздер керек барыңыздар. Ушунун ичинде уна жуучу жай бар экен. Бул уна жуучу жай туугандар 4 жыл болуптур ачылганына. Анан бул жакта азыр Килем Палас жуучу аппарат келген экен жаңы. Ошону азыр сиздерге көрсөтүп берейин, кандай кылып жууп берет, доставкалары бар дейт. Анда эмесе берисимен отуруңуздар. Туугандар, мына буюрса ичине кирдим. Аягына кенен жер экен, жакшы. Бийик. Бул жакта азыркы учурда мына килем жууп атат. Килем Палас жууп турган. Сонун аппараттар бар экен. Assalamu alaikum, андай келет. Ишиңе келек. Мынакей азыр мына жигиттин ошо килем жууганын көрдүм. Аябай жакшы сапатта жуат экен. База квадрат метрине жараша алат. Квадратын 80 сомдон жуйбуз. Сапаты жогору жуулат. Бул аппарат Турциянын аппараты. Аппарат кайсы убакта келди? Качан алдыңар эле? Аппаратты биз быйыл алдык. Ушу жазда коюп жууп баштап атабыз. Негизи аппараты жок жуучубуз мурда. Анан көп эле келип атат, бирок эми жайында буюрса сезон башталды, келип атат. Күнүгө жок эле дегенде 3 килемден ашык же болбосо 5 килемден ашык жууп атабыз. Жакшы сапатта жуат экен, Килемде жакшы. Абдан жакшы жууйт. Ичинде кир жана биз колго жууп салганда колдун үстү чаң болуп калат атпайбы? Андай будан болбойт. Кайра кийинки жууганга алып келгенге чейин астынан чаң чыкпайт да бул килемдердин. Ар бир килемден ар кандай чачтар чыгат жары. Көптөгөн бир нерселер бар, еще сагыз жабышып калат, пластилин, койчудей көп нерсе жабышып калат да бетине. Ошолордун бүт баарысын тактарына чейин өзүнчө эме колдонобуз. Тактарына дагы средстволор бар өзүнүн. Химия, жогорку сапатта химияны колдонобуз. Жеткирип, алып келип, акысыз анын баарын. Муздак эле сууга, жылуу суу кылсак деле болот. Бирок муздак сууга химиянын биз химиябыз муздак сууга ылайыкташтырылган да. Ошол менен жуйбуз. Килемдер. Аппаратты бир сыра жакындан тааныштырып кой дагы. Бул кургатканы кандай кылат? Узун экен, чоң килемдер батат экен. Ичине бир 5 ичи 4,5 метр болот. Ичине 4,5 метрдик килемдер батат. Турасы 4,5 болсо ошол туура келет. Сыкканда ичинде көп нерсе чыгып кетет, кири. Сыкканда. Өрдөн акса керек, турбалардан. Турбалардан суулары чыгып кетет ошол сыкканда. Анан бар даярlar да. Булар дайын болуп уже жууп, алып барууга жеткирүүгө дайындап койгонбуз. Сыртынан дагы биз эми упаковка кыла элекпиз, упаковка кылып, визитный карточкабызды чаптап жеткирип беребиз да. Кургат десе кургат да бересиңер. Кургат десе кургат беребиз. Кааласа бул жерде күтүп алып кетишсе да болот. 1 сааттын ичинде дайын болуп калат. Кааласа биз бул жерден кургатып беребиз. Полусухой болуп калат да, орусча айтканда. Полусухой анда почти кургак эле. Почти кургак болуп калат. Алып барып баспаган комнатага 1 саат же болбосо андан көбүрөөк убакытка таштап койсо кургап калат. Анан көрбөйбү кантип? Азыр ичинде килем бар, биз жууп, чайкап, ичине салдык, азыр суу куюп, өзүнүн режимдерин колдонуп.
Килем уже дайын. Бага жагынын автоунаа жууганы биле. Айырма бар да. Айырмасы эми райондукуна караганда бир аз чөнтөк ылайыктуу. Жеңил. Бул уже килем дайын болуп калды. Бул жакка илип кургатабыз. Буну азыр алып кетеби же кургат бер деп атабы. Азыр алып кетишсе да болот. Негизи алып кетебиз деп күтүп атышат. Сырттан келген да. Бул клиенттер алып кетебиз деп күтүп атышат. Килемдин түктөрү негизи эң башкысы жууганда баягы түгү көтөрүлүп, жаңы килемдей болуп калат. Жакындан тартпасыз болот менчи. Жеп жеңил болду. Жеп жеңил, оор болду. Почти кургап комнатага салып койгонго болот да. Аны Чолпонбай айыл эле эмес, башка айылдан эле кезде болот экен райондо да. Ошо сырттан көбүнчө сырттан келип атышат, Чолпонбай эмес, сырттан келип атышат. Басып турбайбы? Ооба, анан биз эме менен тиги машина менен барып алып келебиз, ошондо бир нече килемди чогултуп бир жерденчи алып келип жууй беребиз да. Орде байкашымча плед төшөктөр бар экен, ошо эле төшөк бүт баарысын жууйбуз. Төшөктү дагы иши жана жастыкты да жуудурушат экен негизи. Анан аны да жууганга болот да. Алар сразу кургайт. Почти кургап калышат да алар. Жакшы. Жакшы, бул жак менен тааныштык. Телефон номерин экранга калтырам, туугандар. Анан Instagramда бар. Мына туугандар, ушунун ичинде эле мына тегирмен. Бул азыр иштеп аткан учур экен. Бул акебиз иштетип аткан экен бул тегирмен. Ассаламу алейкум, кандай аке? Алейкум, келгиле. Кандай жакшысыңарбы? Бул тегирмен көптөн бери иштейби? Тегирмен иштеп калганына куйруза Кудай кааласа, ошол 1 жыл болуп башты болуп беле калды. Азыр будай элдер кичине алып келе баштады. Өстүн будайдан тарткан ундар жакшы чыгып атат. Анан будайга жараша ун берип атабыз. Жакшы будай болсо ВКТда көп болот. Атак 65тен берип атабыз. 100-үнө 65. Анан кап менин моюнумда болот. Булар төгүп коюп чекезен алып жеп атат. Унду азыр биз башка мурун сайыз убагында тартып жүргөн башка болчу, азыр башкача болуп калды. Аппараттарыбы? Иштерин жаңырттык. Мурун будайды жуучу эмеспиз, азыр будай жууп атырган аппараттарды койдук. Электин иштерин өзгөрттүк, иштерин российский эмес, азыр турецкий кылып койгонбуз. Мурун кебек менен эле ун чыкса, азыр кебек ун сечка чыгат, азыр кебек ун сечка, анан жанагы кара ун деп коет, ошо чыгат. Кара ун да чыгат. Бирок сатып алам дегендер, сатып алгандар келип сүйлөшүп алып берет. Сүйлөшүп алып берет, Будайдын азыр 20дан сатып атабыз кара ундарды. Кебекти болсо оптом алса ошол 385тен берип атабыз 20 килограмм. Анан жем тартабыз. Любой жем тартып беребиз. Грабилка бар. Жем да тартасыз, любой жем да? Грабилка бар. Грабилка бар. İçin bir көрчүп коюп бак, Будай өзү башынан баштап көрсөтөйүн. Будай биринчи паспортление. Мунуга түшөт. Муну будайлардын баары сырттан башталат. Сырттан булардын баары тазаланат. Муну тазалайт. Сапырылбай ушинтип келет экен да. Ушундай келет. Анан муну эми скидка чыгарабыз. Эс таза болсо скидка деле чыгарбайбыз. Анан булардан моундай нелер чыгат. Сечкалар. Канча сечка сынык көп болсо, мындай сечкалар чыгат мынакей. Бул скидкалар экен да. Ушул жанагы ушуга жараша, будайына жараша болуп атканым ошол. Анан будан тазаланып отуруп, бияка келет. Бияка жана тазаланганда түшкөн будайлар мондай болуп калат. Анан чөп чарлардын үстүнө бирке чарлар кат, анын үстүндө дагы тазалагычтар бар, аны көрсөтөм. Бул кампа цемент деп атабыз ошо. Азыркы учурда цементтеп, стежка кылып атасыздар, дайын деп атабыз ошо. Кампага. Ошол жерге буйдуза будайды коебуз, желдерди тартып койсок деп атабыз. Элге кандай болсо ошого шарт түзөп атабыз да колдон келсе. İçine giriyoruz da. Анан урукка тазалай тургандар дагы бар. Урукка. Будай тазалап берет урукка. Ооба. Ошондо тазалайбыз. Ушудан өткүзөбүз. Анан титигин алгам. Муну
Урук тазалагыч типтеги турбай. Урук тазалагыч. Урук тазалагыч да. Даг тазалай тургандар да. Будан өткөндөн кийин ушуга салам да. Анан бичин көрсөтөйүн. Бичин көрөйүк аке. Тегирмен сайыз убагындагы тегирме 1966-жылы курулган экен. Ошо атам иштетип жүргөндөн кийин атам сатып алып. Бул жактан райондор келе берсе деле алып бересиз да будайлар. Ооба. Таластан бери келатат. Муну болсо жанагы будайды жуа турган нерсе ошо. Аппарат. Будайды да жуат, анан кургатат, анан ташын да бере турган ушул аппараттар да. Анан үстүн көрсөтөйүн. İçine çıkayanda. Onlar kanday bolotır deyit azır. Mындай суу болуп камырлары. Камырга деле жакшы болот. Нанга деле жакшы болот. Жалп жок, а? Тазаланып келгенден кийин ноо менен кирет да мынога түшөт. Анан бул ноодун чарап. Жана будайды сыртын кап, ачуун кетире турган жер шу жер. Ачуулар бул булар. Ачууда мына будайдын кабыгы. Жанагы карап нелерин бар. Анан чыккандан кийин сыртынан кырганда нонелер да чыгат. Ana budayın sırtı gördün mü? Anam bul тазалап, уруктай алып тазалап тургандан кийин мынаяка жөнөтөт. Bu içine. Anam жаап коем мен мондай кылып. Anam таптаза будай мынакей. Таптаза будай. Таптаза будай барат дагы, жана мойкага барат. Жана көрсөттүм го. Анан кара сойлокторду, нелердин баарын ногу белет. Ногу белет, кара сойлокторду. Жана арчылбай калган будайлардын бүт бөлүп туруп чыгарат. Анан будан чыгып келип туруп, мынаяка түшөт, жанагы койка дедим го. Ошого барып түшөт, ага суу куюлуп туруп, постоянно таза суу. 4 саат, 5 саат жуулат будай. Жуулуп туруп, анан кайра кургатып келип туруп, анан мынага түшөт. Буларга түшөт да. О темир укирлерге. Анан bir сутка тургандан кийин эртесүнү кайра тегиден суу берем, бетке суу берип туруп, анан кийин кайра нымдайбыз. Жуулган будайды. Анан ошо келет да, анан биринчи ташка түшөт. Могу аны майдалайт могу. Ундарды ташты майдалайт да. Будайларды майдалайт. Анан майдалаганын эң акырындагы могу контроль деп коебуз, элек тагычы. 4 буштук турбайбы? Ар бирөөнөн өтөрөт да. Турецкий аппарат дегениңиз кайсы ошондо? Турецкий жана электи көрсөтөм азыр. Анан могу муну улам элеп, майдалаган сайын элейт дагы, унун берип алат, кебек берип алат, жана каруун берип алып өзүнчө келе берет. Но менен кебек келет. Мунун кебек келет. Муну менен болсо жана каруун дегенибиз келет. Астында элек элейт, ошонун ичи турецкий турганбыз. Дайыр уун барбы азыр? Бар. Көрөйүк. Могу баягы сайыз багында элек. Мунун ичинин баары не болуп калган? Турецкий салганбыз. Мунчу. Ата сайыз болуп эле бат-бат эле сине берчи. Муну койгондон бери 1 жыл болуп калды, Кудайга шүгүр. Анан жанагы эң акыркысында дагы муну тазалайт. Муну да тазалап, жанандакы сыртын дагы кырат, анча-мынча. Анан барып ысталапка түшүп, анан кийин ун боло баштайт. Жана каруун дегенибиз муну. Мынтип чыгат. Кебеги болсо нар жака түшөт. Бул эмне? Бул ундар. Ага эле унда, Кайдыгы ушул ундар. Мына азыркы бизден чыгып аткан мунус ошо. Тигип дайырдап коет экенсиз, Тигип дайындап коем, анан чекеден алып кете берет. Аппак кону го. Биринчи сорт. Высший. Ошо биринчи сорт. Буда жалап жок, камырга деле баарына жакшы болот атат. Анан бышыргандан. Конечно, жанантип тазаланып сон болуп өтүп атса анан жакшы чыгып отур да. Кебек да таптаза болот. Анан бул будай канча таза болсо, кебек да ошончо таза болот экен, жештүү болот да. Кебек да. Мындай бир кап унду канчага сатасыз салам дегендер болсо? 2000ден сатып атабыз азыр. 2000ден. Унда жалап жок, бул кучатай кылып атабыз, камыр кылып атабыз, уже көбөйүп калды. Тигиндей мындай ар бир азыр магазинде ундардын ар бир аттары ар кандай го? Бул андай жок. Пока ат коюп элекпиз да, баягы жаңы иштеп келатыр да. Мен деле сайызын унутуп коюп, аны кайра баштап атпаймынбы?
Аны мен телефон номериңизди калтырып койм экранга, 2000ден болсо жакшы эле баа экен да. Ала атат бирок. Шаарга, көбүнчө шаарга кетип атат. Анан мунугу деле карабында болсо, муну деле алып жешип атат. Муну алып келген муну делечи. Муну деле аралаштырып аралаштырып кылатан иши кылышып атат да алгандарчы. Анан биз көбүнчө казыр биз мал көрсө алат баякка. Карабында канчадан сатабыз? Булар 20 сомдон килограммы. Анан кийин будай төп койгондон кийин 1000 сом болот экен да, ошондо бир кабыл. Ошондой болуп калат керек. Анан жамбылский ундай кейбирлер төп кой жамбылский десе, могу жамбылский алып келип кой. Муну деле алмаш кетет. Алып келип сатып бересиз да, жамбылский. Акча болду, акча калышат. Анан будай төп кой унга алмашат, жана үстүнө разницасын төлөп кетет. Мунун баасы канчадан? Булар 2100төн. Могу келонан кийин бул жанагы жем тарткычыбыз. Жем тарткыч. Жүгөрү жем тартып алып кетет. Бала иштетет. Аны тиги мойкасын ачпадыбы? Келин экөө. Өзүңүз иштетпейсизби? Мен ичин иштетем. Сиз только тегирмени ичи экен да. Тегирмени ичи, сыртын баарын баланыкы. Тиги бала мойка менен ушул немени иштетет экен. Мойка азыр ушу менен иштей берет. Анан мунулардын баарын алып келем, уйдуза. Ушунун ичинде эле жашап неме кыла бересиздер. Урук тазалагыч кылсам атам да. Анан азыр чото жакшы, Кудайга шүгүр эмне болуп калды. Мурун нолар болбой эле ундардын баары жакшы болбой атчы да, анан токтоп калган. Азыр элдин да будайлары жакшы болуп калды. Алып келген будайлар да жакшы болот. Ундун жакшы болушу эле ошол таза болсо жакшы чыгат экен. Анан биз баарын өзүнүкүндө алып атабыз, эчтеге кошулган жок. Жаман будайлар келсе кабыл аласызбы, кабыл албайсызбы? Аны алып эмнеге коюп коет, жемге коюп коебуз. Нойтуп жемге алмашып таштайбыз. Анан аныбызда жемге кетет. Анан башты мына быйыл 1 жыл болоюн деп калды. Кудайга шүгүр, анан эсине анан деп бягын жана компания семеттен шарт түзүп баштадык, кичине жумуш кылып баштагандай. Значит, эл жаба баштады да. Аллах разы болсун, аке, сизге ишиңизге ийгилик, ушинтип элдин кызматында жарап жүрөңүздөр. Рахмат. Жакшы, анда жакшы ушул нерселерди ачып бериңиздер, иштетип бериңиздер. Буюрса, ошо мойканы тарттым азыр. Азыр да бир сыра көрсөтүп коеюн, э? Мойкага да аракет кылып атат. Рахмат, аке. Рахмат ушинтип келип, акыбарыңызды сурап, элге жеткирип атканыңызга силерге да келечегиңер кең болсун. Ороз айында тем более жакшылык. Кудай Тааланын койгон жакшы күндө келе атасыңар. Ойлогон жакшы максаттарыңарга жеткиле. Үй бүлөңөрдүн ынтымак болсун. Элибизде жерибизде тынчтык болсун. Президентибизге чоң рахмат. Ушундай шарт түзүп берип атат. Канча деген шарттарды түзүп, ушу элдерибизди көтөрүп атат. Айрылышта Кудайга шүгүр, биз Чолпонбай айрылышта жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Рахмат. Ойлогон жакшы максаттарыңарга жете бергиле. Азыр клиенттер уже даярдап алып кетиптир да. Ну жана жерде жаткан эмени сыгып туруп берип койдуңар. Сонун экен. Аябай сүйүнүп атабыз. Канчадан бери жуулбай турган килемисине таптаза болуп калыптыр. Сонун. Ушул бияка ыраазысыз да. Ыраазыбыз, аябай ыраазыбыз. Малатчы ушуну ачып иштетип аткан. Буларга чоң ыраазыбыз. Сизге да рахмат. Негизи бул жакта дагы доставка бар экен ар бир. Манас району менен Кара Бора району дедиңерби? Манас району, Кара Бора районунда доставка бекер. Бизге баа телефон номери. 1 килем болсо дабы или 10 килемге чейин. 10дон ашык болсо, биз өзүбүз барып алып, келип жууп кайра жеткирип беребиз да. Жеткирүү услугубуз баардыгы бекер ичинде да, ошо. Келип жеткизгени бекер, жууп бересиңер мына, э? Жууп эле беребиз болгону. Апарып жеткирип берүү бекер. Жеткиргенде дагы жогору сапаттуу чаң болбош үчүн сыртынан упаковка жасап жеткирип беребиз. Мына азыр гана бир кардар килемин алып кетти. Негизи ыраазы экен бул жака. Аябай ыраазычылыгын айтты. Ушул жака негизи келиңиздер, туугандар. Мынакей Талас Кара Бора району менен Манас районуна барып, 10 килем болсо бекер алып келип, анан жууп берип, бекер жеткизип беребиз дейт. Өзү айткандай. Жууп бергени ошо квадрат метри 80 сомдон болот экен. Ошол туугандар, сиздер менен болгон Турар ТВ Талас областы Кара Бора району Чолпонбай айылында.